менин насаатчылыгымды ийгиликтүү аякташы менен чын жүрөгүмөн куттуктап, ушундай сонун мыкты билимдерди алып, умница, красавица, өзү офисный гос жумуштан онлайнга, фриланска кадам таштап, мыкты продюсер, насаатчы болушу менен чын жүрөгүмөн Тоташева Мерим айымды куттуктаймын сизге. Андан кийин бул путевка в Турцию, Анталияга, Каппадокияга, Памуккалеге 2 кишилик билет, 2 кишилик ушул путевка сизге кайрылат. Мыкты окуганыңыз үчүн. Ура! Чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Мерим айым, айта кетиңизчи, ушул 2 айдын ичинде кандай билимдерди алдыңыз, кандай инструменттер сизге жардам берди? Бул 2 айдын ичинде мен көптөгөн окууларды алдым. Биринчиден өзүмдү как нужно проявляться, экинчиден сатуу боюнча, бул менин эң негизги проблемалардын бири болчу. Сатуу боюнча көп сабактарды алдым, көп инсайттарды алдым. Запуск боюнча, курс боюнча, наставничество негизи вот мен келгенде кандай болот деп түшүнчүмесмин. Анан эми практика жүзүндө көргөндөн кийин түшүнүп калып келсин, наставник на самом деле ким, кандай жардамы тиет депчи. Мен биринчи курсту сатып алатканда не до конца понимала. Я понимала, что это нужно, но не знаю, что такое формат. В чем проявляется вот именно важность и нужность, эми түшүндүм да. И теперь я уверенно могу сказать, что башка адамдар мага келсе, мен да аларды результат көрсөтө алам деп. Продюсер катары канча проект алдыңыз? Продюсер катары бир проект азыр иштеп атам, иштеп баштадым. Дагы бир проектти үстүндө иштедим да. Сонун кандай инструменттер өзгөчө сизге жардам берди жана ушул окуудан эң негизги инсайтыңыз? Эң негизги инсайт, мен өзүмдүн аккаунтумду мурда алып барчу эмесмин, ошол эң негизгиси важный экенин кандай десем, жон тери менен дейсиз. Ооба, уже менден өзүмөн сурап, почему аккаунтуңар мындай деп сурап баштаганда, я уже окончательно решила, что буду дальше развиваться. Айымдарга кандай кеңеш бере аласыз? Айымдарга кеңеш берерим, эч качан баштаганда кеч эмес. Любой убакта кичинекей шагдан баштай берсеңер, акырындан уверенность келет. Мен келгенде аябай неуверенный болчумун. Өзүмдүн билген нерсемди да айтпай, ушинтип отурчумун. Азыр болсо айта алам, эмне билем, эмне кыла алам, ачык айтам. Ошондой эле жаңы келип аткандарда ушундай коркунучтар болот. Ага карабай, кенен шагдар жасай бергиле демекмин. Рахмат сизге. Куттуктаймын. Сизге да чоң рахмат. Куттуктайм. Жана чоң ыраазычылык айтып коеюн деген Кундуз айымга ушундай энергиясына, позитивная такая бомба да, в общем. Бир сөз менен айтыш кыйын да. Кундузга келип мен жаңы окружение таптым, новое мышление, новых друзей. Новое мышление, вот мышление это самый важный. Мышление 70% успеха, да? Да. 20% это окружение и 10% только здесь знания и понятно, инструменты. Да, здесь понятно было то, что вот мы сами себя ограничиваем. Да. Вот. А здесь прям как он дала понять, давай, депчи, давай, кана деген сөздөрү, это очень сильно как продвигать вперед. Успехов вам, игиликтер алдыда буюрса.